Алтысы да аман болсо. Ошо эшиктин алдында тарактап жүгүрүп жүргөн кыздар менен чогуу ойносо дейм да. Анан көпчүлүк учурда баягы үйдө ушинтип камалып отуруп калам. Былтыркы операциясында да акчам жок болуп калды. Анан былтыр эмне кылсам деп ары бастым, бери бастым. Анан эми элге кайрылгандан чындап эле уялдым. Себеби бизден да өтө оор адамдар бар. Анан атама сурандым, ал дагы ошо акыркы бир торпогун алып барып сатып берди. Анан акчам жетпей калгандан мына областной больницага чыктым. Областной больницага барып врачтарга айттым. Мага бир бөйрөк ала турган адамдар болсо, менин каным түшө турган болсо, таап бергилечи дедим. Бөйрөгүмдү сатам дедим. Десем алар эже чындап эле азыр бөйрөккө зар адамдар ушунчалык көп, майли биз сураштырайлы, каныңыз түшсө болот деп. Анан биринчи сизден кан алып көрөйлү дедилер. Мен айттым, анда канымды да сатам дедим да. Канымды да сатайын десем, канымды алып текшерип көрүш, мен каныман сахар чыгып калды дагы. Сахарыңыз бар экен, бул бөйрөгүңүздү азыр алып итке берип койсок деле жебейт эже, жарабайт деп алар отказ кылып коюшту. Эми жашоого баягы Кудайыма миң мерте шүгүр, ушундай бар жок эне бала үчүн бар жок жолго барат экенсиң да. Баягы ушул басып кетсе эле болду эле. Мен жашарым, жашап көрөрүм, көрдүм, Кудайыма шүгүр. Азыр эми ушул ордуна туруп бирөөгө муктаж болбой, зар болбой, туалетке өзү чыгып кирип алса деген үмүт болот да. Туалетке деле көтөрүп кирип көтөрүп чыгам да. Эшикке чыгыш прогулкабыз ушудан башталат. Анан кайра ушул эле тепкичтен көтөрүп чыгабыз. Опс, мына жерде мына стоматологиянын балдары боюнча мына жерде туруп калышат да, мына ушинтип көтөрүп түшкөндө ошолор кармап койгулачы деп мынтип аркасынан суранам да. Мына да кармап койгулачы десем, ошолор кармап коляскасына отургузушпайт. Анан ошону менен коляскага отурабыз. Эшикке чыкканда ушинтип экөөбүз бир сыра таза абага чыгалы эркелешип койсо, кызым. Коляскабызды кече жамгырда сүйрөп чыга албай анан кошунабыздын гаражына коюп туруңуздарчы деп суранып ошол жерге койдурттук эле. Кызымды баягы гипси менен көтөрүп, гипси ичиме тийип жүрдү, белиме тийип, ошо гипсте көбүрөөк көтөрүп жүргөнүмдө бөйрөгүм неме боорум ооруп калды. Боорум ооруп, анан барып больницага барсам, өтүм алып коюшту. Өт вообще болбой калыптыр деп. Өттү алгандан кийин эле сахар пайда болуп калды. Сахарды дарылайм десем, дарылаганга болбойт, мындай диета менен киши таблетка менен жашайсың эми деп коюшту. Анан боорум шишийт. Өттү алдыргандан кийин боорум шиший турган болуп калды. Муну көтөрүп киргенден кийин ичим ушунчалык страшный шишийт. Анан көргөндөр эмне боюңда барбы деп калышат да.